Жума ичинде болуп өткөн маанилүү окуялар менен тааныштыруу үчүн жумалык маалымат программасын баштайбыз. Анын алып баруучусу мен Абай Нурбайшыбеков. Алгач бул аптада катталган окуялардын кыскача түрмөгү. 29 февраль дүйшөмбү. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевди кабыл алды. Жолугушта президент өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча күндөлүк иштер тууралуу маалымат алды. Ушул жылдын 1-апрелинен 31-декабрына чейин салыктык пландуу текшерүүлөргө убактылуу мораторий жарыялоо сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинде айтылды. Ошондой эле бул күнү күйөөсү аялын ур тепкиге алып өлтүрдү. 30 жыл бирге жашаган үй бүлөдө катталган бул көрүнүшкө ичкиликтин себеп болгондугу айтылууда. 1 март шейшемби. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушта мамлекет башчысы коргонуу саясаты чөйрөсүнө күндөлүк пландарды ишке ашыруу тууралуу маалымат алды. Сокулук районундагы Асылбаш айылынын тургуну 3 баласын саткан деп шектелүүдө. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда нариселерди бейтаныш адамдарга сатууда деп күйөөсү милицияга арыз жазган. Ошондой эле бул күнү өз жашоосун тобокелге салып, башка адамдын өмүрүн сактап калган Марат Исаев Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевдин ыраазычылыгын арзыды. 2 март шаршембе. Баткен облусуна караштуу Кызылкая шаарындагы номер 5-көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казган 2 адам набыт болду. Алар Ноокат район тургундары экендиги аныкталды. Темир Сариев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Жолугушта премьер-министр табият кырсыктарынын алдын алуу жана адам өмүрүнө зыян келтирбөө боюнча иштерге басым жасоону тапшырды. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына иш сапары менен учуп кетти. Жумуш сапарынын алкагында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп, тараптар кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулады. 3 март бейшембе. Бул күнү өлкөбүздө мамлекеттик желегибиздин күнү. Анын урматына өлкөбүздүн бардык аймактарында ар түрдүү майрамдык салтанаттар менен өткөрүлдү. Ушул эле күнү өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев мекендештерин туу күнү менен куттуктады. Желегибизди ар дайым кастарлап, сый-урмат көрсөтүү аркылуу биз өз тарыхыбызды, ата-бабалар мурасын, көөнө маданиятыбыз менен салттарыбызды даңазалайбыз деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Ушул эле күнү Баткенде тажикстандык Жаран Ооган маңзаты менен кармалды. Маңзатка каршы күрөшүү кызматынан билдиришкендей, унадан 4 миллион сомдук 36 килограмм гашиш табылды. 4 март жума. Бул күнү Ош шаарында жаңы көпүрөнүн курулушун баштоо үчүн капсуласы салынды. Узундугу 36 метрди түзгөн көпүрө Исанов менен Ленин көчөлөрүн бириктирет. Ал эми Бишкекте Лев Толстой жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишиндеги темир жолдо поезд бир адамды тепсеп кетти. Милиция маалыматына караганда 22 жаштагы Жаран телефон менен сүйлөшүп баратып, поезд келе атканын байкабай калган. 3 март өлкөдө мамлекеттик туу күнү. 1992 жылы дал ушул күнү Кыргыз Республикасынын ошол кездеги 8-чакырылышындагы легендарлуу парламенти мамлекеттин эгемендигин тастыктаган мамлекеттик тууну бекиткен. Ал эми 5 март күнү алгачкы жолу Борбор каланын чак ортосунда биринчи туу көтөрүлгөн. Мамлекеттик туунун мааниси жана учурдагы абалы кандай? Кенжебек Маматсадыкова кызыгып көргөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу расмий түрдө мындан 24 жыл мурда гана кабыл алынганы менен тарыхчылар тастыктагандай, кыргыздар байыртадан эле мамлекеттин, улуттун символу катары тууну бийик көтөрүп келишкен. Туунун бийик көтөрүлүп турушу ошол элдин күчтүүлүгүнөн, эгемендүүлүгүнөн кабар берип турган. Кадимки Манас эпосунда кыргыздардын туусу жөнүндө көп эле жеринде маселелер, бул маселе кездешет. Кылкылдатып кызыл туу деп турбайбы? Значит, бул деген сөз ошол жоокерчилик заманда да, салтанатта дагы, ар кандай кырдаалдарда дагы кыргыздар өзүнүн туусу болгон. Кыргыз жөн эле байыркы эл эмес, байыртадан бери өзүнүн жеке эгемендүү көз каранды мамлекетин сактап келген эл. Кийинчерээк өлкө эгемендүүлүгүнө жетишкенден кийин башка символикалар сыяктуу мамлекеттин туусу иштелип чыгып, 350 депутаттан турган парламентарий бекитип берген. Легендарлуу парламенттин мүчөсү Орозбек Акимбаевдин айтымында, желбиреп турган кызыл туу бир топ талаш тартыш, сунуш пикирлердин негизинде кабыл алынган. Мезгилинде талаштык, аябай катуу талаштык. Көк болсун, кызыл болсун деди. Бирок ушул кызыл тууга, бүгүнкү тууга токтогонбуз. Маселе мунун кайсы түстө кандай экендигинде эмес, ошол тууну жалпы эл, журт, мамлекет, эл аралык коомчулук канчалык сыйлай билет, анын ыйыктыгына, кадырына, баркына жете билет деп ошондо.
Анткени менен желбиреген кызыл туунунда өзүнчө маанеси бар. Адистер белгилегендей, кызыл түс эгемендикти, боштондукту, көз карандысыздыкты билдирет. Ал эми ортодогу түндүк кыргыз элинин улуу, биримдиктүү эл жана көчмөн журт экендигинен кабар берген. Чекесиндеги чартарапка чачырган күндүн нуру кыргыздын кырк-урудан түптөлгөндүгүн далилдейт. Эч кандай бүгүнкү күндө ушул туубуздун түсүн дагы, туубузда турган атрибуттарды дагы алмаштырууга негиз жок деп ойлойбуз. Биз эгемендүү Кыргызстанда кыргыз элин, кыргыз улутун, кыргыз мамлекетин дүйнөгө ушул туу менен таанытып келгенден мындан ары дагы ушул туубузду бийик көтөрүп, башыбызды да бийик көтөрүп, ошол жаңы ийгиликтерге ушул тууларыбыз менен, өзүбүздүн туубуз, гербибиз, гимнибиз менен бара бергенге Кудай жеткирсин демекпиз. Мамлекеттик туу күнүнүн урматына Ош шаарында атайын салтанаттуу кече уюштурулуп, ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун алып кирүү менен башталды. Шаардагы мекеме ишканалардын өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын студенттери катышкан самалыкта Ош шаардык кеңешинин төрагасы, Ош шаарынын мэри жалпы тургундарды мамлекеттик мааниге ээ болгон бул майрам менен куттукташты. Учурдан пайдаланып, сиздерди Ош шаарынын мэриясынын жеке өзүмдүн атымдан 3 март мамлекеттик туу күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Чындыгында мамлекеттин байрагы жалпы жарандар үчүн терең мааниге ээ. Дүйнө эли да Кыргызстан деген өлкө бар экендигин ушул желбиреген желек аркылуу тааныйт. Эл аралык беттештерде жеңишке ээ болгон эр-азаматтар да ийгилигин, сыймыгын, кызыл тууну жамынып жалпы журтка жар салат. Бирок жыл өткөн сайын эгемендиктин белгиси болгон кызыл туунун маанеси өз кадыр баркын жоготуп бараткандай. Ата бабаларыбыз кызыл тууну, асабаны аябай жогору тутуп келишкен, туу үчүн өлүп беришкен, туу түбүндө туруп берүү бул өтө чоң баатырдык болгон. Бирок тилекке каршы азыркы учурда көбүнчө жаштар арасында мамлекеттик символдорго, кызыл тууга карата бир аз туура эмес мамилелер жасалып атат, кайдыгерлик жасалып атат. Кандай мисал келтиресиз? Мисалы үчүн өткөндө эле өз көзүбүз менен күбө болдук. Бир тургун Кыргыз Республикасынын туусун балконуна тосмо катары тигип, материалга жамап, балкон катары колдонуп атыптыр. Ушул жана башка көрүнүштөр бул бүгүнкү күндө мамлекетке болгон сүйүүнүн аздыгын, кайдыгерликтин далилин көрсөтүп турат. Азыркы жаштар үчүн патриоттук сезим башкача түшүнүк берип калганбы? Айтоор акыркы кездерде туунун элеси түшүрүлгөн кийим-кечектер кийиле баштады. Сулуулар конкурсунда кадимки желекти көйнөк кылып тиктирип, окуу жайдын сулуулары өзүн мекенчил жаран катары тааныштырды. Ал эми жашта туура эмес түшүнүп калса керек да дейин десең, аны көргөн аттуу баштуу мугалимдер деле кой дегендин ордуна кол чаап, коштоп отурган кездер болду. Бирок ушунун баарын көзөмөлдөп туруучу бийлик өкүлдөрү айрым учурда жеке үйлөрдө деле желек турса, бул мамлекетти сүйгөндүктүн белгиси деп түшүндүрмө беришет. Бийлик албетте көзөмөлдөш керек. Эми мисалы ар бир иш-чаранын биз алдын ала эмне кандай кийим кийип чыгып ага чейин билбейбиз да. Бирок ошол иш-чара өткөндөн кийин биз түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз албетте. Бизде нокат көтөрүлүшүнөн чыкканда эле жанагы курулуш материалдар саткан дүкөндөрдүн деле үстүндө илинген болчу. Бул негизи жакшы эле нерсе. Бирок ошол маселе экинчи тарабында турат. Ошол тууну алмаштырып, эскиргенде жыртылып, айрылып кеткенине карабастан илинип тургандыгында болуп атат да. Бул ошол биздин жарандардын ушул тууга болгон мамилеси. Башка негизи дүйнө жүзүндө карап көрсөңүздөр, мамлекеттерде керек болсо ошол кемесине дагы таап алган. Мисалы Туркияда ар бир үйлөрдүн балкондорунан чыгып турат. Бул деген өтө жакшы нерсе да. Бул мекенчиликке чакырган нерсе. Анткени менен ар бир мамлекеттик атрибутка жарандар бийлик тарабынан тыкыр мамиле жасалуусу керек. Мындан улам Ош шаарынын бийлиги алдыңкы бир жуманын аралыгында каладагы бардык мекеме ишканалардагы туулар алмашылсын деген буйрук берген. Белгилей кетсек, бул майрам 2010-жылдан бери белгиленип келет. Жылда эле жерлерде туулар алмашылат. Бирок тилекке каршы бул иш-аракеттер жаңы өсүп келе жаткан муундун патриоттук духунун калыптанышына эч кандай таасирин бербегендей. Аттиң эгемендиктин белгиси болгон кызыл туу үчүн кашык канын берген аталардын жаны. Кенжеби Маматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, Жумалык аналитикалык программасы үчүн.
Мына ушундай эле мамлекеттик туу жана улуттук баш кийимибиз калпак күнүнө карата Өзгөн шаарынын студенттери да өзгөчө салтанат уюштурушты. Эртелептен 300гө чукул жаштар Өзгөн шаарына калпак кийип, колдоруна желектер кармап аралап, тургундарды мекенге болгон сүйүүсүн, патриоттук сезимин арттырышты. Мындан кийин майрамдык иш-чара райондук администрация алдында улантылып, концерттик программа уюштурулду. Жагымдуу иш-чарага биздин чыгармачылык топ да күбө болуп келген. Өзгөн техникалык билим берүү институтунан баштап мамлекеттик туу жана ак калпак күнүн майрамдоо үчүн жөө жүрүшкө чыккан Өзгөн шаарынын жаштары жол бою ак калпак, Манаста ураан чакырып райондук администрациянын имаратынын алдына келип жетишти. Анда жаштарды Өзгөн райондук администрация жетекчиси жана кызматкерлери тосуп чыгып, иш-чара расмий түрдө ачылды. Өз сөзүндө администрация башчысы улуттук баш кийимибиз болгон ак калпак менен сыймыктанууга чакырды. Анткени чет өлкөгө чыкканда канчалаган баш кийимдердин арасынан биздин улуттук баш кийимибизге суктанган чет элдиктер арбын экендигин билдирип, ак калпак күнү менен куттуктап өттү. Ак калпак күнү менен Өзгөн райондук мамлекеттик администрациянын атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Иш-чара жаштардын мекенчилдик сезимдерин ойготуу максатында уюштурулуп, концерттик программа менен коштолду. Анда Өзгөн районунун айылдарынан келген таланттуу окуучулар тарабынан ырлар, улуттук бийлерибиз аткарылды. Темиргечил жаштар тарабынан чоң көлөмдөгү калпак да жасалган. Аны жасоо үчүн бир жума убакыт кеткен. Концерттик номерлерден келген коноктордун көңүлүн өзгөчө жаш манасчылар бура алды. Бүгүнкү иш-чара Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясы, Өзгөн шаарынын жаштарынын, жогорку жана атайын орто окуу жайларынын студенттеринин демилгеси менен уюштурулган. Кыргыздын калпагын даңазалуу жана ушул кылым бою басып келген тарыхта ушул калпактын кадыр баркын жеткирүү максатында иш-чараны уюштуруп атабыз. Мындагы жаш манасчылар райондун борборунан 42 чакырым алыстыкта жайгашкан Чаңгет айылынан атайын бүгүнкү майрамдын шаңына көрк кошуу үчүн келишкен. Аны менен бирге мамлекеттик туу күнүнүн жана ак калпак күнүнүн тарыхын да билүүгө шарт түзгөндүгүн айтышат. Бул кыргыздардын калпагы эң майрамы ушул 5-март экен. Бардыгына кыргыздардын ушул 5-март ак калпак күнү менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыздар кылымдар бою башынан түшүрбөй аздектеп кийип келген ак калпагыбыз жана эркиндик үчүн желбиреген желегибиз түбөлүк улутубуздун символу катары кала бермекчи. Сымбат Абдакимова, Бектели Акылбек уулу, жумалык маалымат программасы. Кара Суу районунда толук бүтпөгөн бир бөлмөлүү үйдө жашоо кечирип жатышкан Мырзаевтердин үй бүлөсү коомчулуктун колдоосуна муктаж. Анткени дал ошол бир бөлмөлүү үйдө жалпы 11 адам жашоо кечиришип, оокаты мамлекеттин жөлөк пулу аркылуу гана араңдан өтүүдө. Кайрылбаган бийлик өкүлүбүз калбады. Жардам колун сунаа турган туугандарыбыз деле жок дейт аталган үй бүлө. Ал эми аталган айылдын дагы бир тургундары биздин чыгармачылык топко кайрылып, жашоосу оор экендиктерин билдиришти. Телман айылындагы оор турмуштар кийинки материалда. Бул жашоодо ар бир адам баласы бактылуу болуңуз келет жана ошондой болууга укугу да бар. Бирок Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүндөгү Телман айылында жашоо кечирип жаткан бул үй бүлөнүн турмушу чындыгында оор экендигин босогосунан эле байкаса болот. Анткени толук бүтпөгөн, араңган ылай менен тургузулган 2 бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүндө 11 адамдын жашоо кечирип жатканын элестетүү кыйын. 8 балам бар. Күйөөм жок, турмушум оор. Ошо өткөн жылы ашар жол менен үй салдым, бүтпөй калды. Анан өзүм иштейин десем орукчамын. Балдарым жаш. Эми ошол эптеп үйүм бүтүрүп алайын деп аракет кылып жүрөм. Коңшу колоңдордун кол кабышынын негизинде өзүңүздөр көрүп турган 2 бөлмөлүү үй салынган. Какаганга муштаган демекчи бешенесине жакшы өмүрлүк жар жазбай, жазса да өзгөмөчүнө гүл тартып жүрүп, акыры жолдошу абакка камалгандыгын айтат. Үйдө эркек аттуу болбогондуктан андан бери шартты жакшыртууга аракеттер деле көрүлгөн эмес. Ал эми өзү орукчан болгондуктан эми гана тамтаңдап баскан нерселерин кароо менен гана убакыт өтөт. Ошондой эле бир аз да болсо жардам кылгыла деп бийлик өкүлдөрүнө кайрылат. Тилекке каршы жооп жок дейт. Айыл өкмөткө барсам, неме дейт, сен үйүңө бара бер,
Анан мен аркаңа барып жардам берейин дейт. Анан күтүп отурдум, эч кандай жардам жок. Арыз жазган бардым, башка кылып да бардым, эч кандай жардам жок. Турмушум ушу кыйналган боюнча жашап жатам. Ошо эптеп салып үйүм ичишип алган жок, эч нерсе бүткөн жок. Ошентип эле эптеп жашап атам эми. Кышында суу кирип кыйналдым. Анан ар жактан шамал келет, акыры ыйлап дагы бардым, карасын акимине бардым, жардам бергилечи деп. Эч жактан жардам жок. Эженин айтымында элге кызмат кылмыш болуп, калктын жашоо шартын жакшыртып жибергендей көрүнгөн бийлик өкүлдөрүнө бүт кайрылыптыр. Айрымдарынан куру гана жооптор келсе, көпчүлүгү кызыгып деле сурашпаганын кошумчалады. Учурда бул үй бүлөнүн жашоосу балдарына чыкчы жөлөк пул менен гана эптеп-септеп айдан айга чейин өтүүдө. 5 бир тууган кыз болушкандыктан ар бири өз жашоо арабасын тартып кетишкен. Ошондуктан оорузуу колдон жеңилибизди жерден алчу эркек адам жок деп кайгырышат. Ал эми кызымдын, неберелеримдин мындай оор күнгө тушуп калганын көрүп жүрөгүм сыздайт. Үй бүлөнүн жашоосун жеңилдетүү үчүн жумуш кылайын десем, кантип оорус менен алышып келем дейт Гүлмайра Мырзаеванын апасы. Ооруп, нар барып бери келдим, 2 марта неме кылдым. Мени мисалы калсам, мен косум неме кылсам, эч ким колдой тургандар жок. Мен кыздан 5 та кыздарым бар, өзү болуп неме кылып атам. Ошо көзүмдө кишини колдоп солдоп, кичине ого-бого барып, кичине неме кылып аткан жерим жок. Ошо жардам берсин. Кичине жардам бергиле деп кулуп неме кылып атам. Мен жардам берип койсо кана. Гүлмайра майымдын учурда балдарынын баары жаш жеткинчектер, эң чоңу 15 гана толуп отурат. Апама үй жумуштарын аткарышып, инилеримдин кийимдерин жууп жардам берем деген Дамира учурда 6-класста окуйт. Келечекте котормочу болууну каалаганын айткан жаш жеткинчек үй бүлөсүнүн кыйын күнү жашоо кечирип жатканын туят. Ошондуктан башка досторуна таандашып, акча, кийим сыяктуу маселени козгой бербейт. Инилеримдин кийимдерин жууп, апама жардам берем, тамак кылышып. Мага азырынча эч нерсе деле керек эмес. Азыр кийимим бүтүн болгон, сабагым жакшы, курсам ток болгон эле. Мырзаевалардын үй бүлөсүнүн жашоо шарты менен таанышып бүтүп, ушул эле Телман айылындагы да бир үй бүлөнүн оор турмушу көзгө чалдыкты. Биз кирип барабыз менен турмуш шартын түшүндүрүп кирген айымга кулак түрүп калдык. Ана биздин үй неме 2 комната, 1 комната бүт элек. Аз бирөөнүн үйдө квартира отурабыз. Ал жакта кимдер жашайт? Ал жакта акамдар жашайт 3 баласы менен. Аз бирөөнүндө биз квартира отурабыз, подвалда. Эмне себептен ал жакта эмне? Ол жак үйүбүз кичине, 1 комната бүт элек. 1 комнатасында акамдар отурат, кысылганыбыздан байланыштуу. Биз бирөөнүндө отурабыз. Азыр кайт, могул жактабы? Ооба, азыр бул жакта отурабыз бирөөнүн үйүндө. Бул жерде кимдер болот? Атам, апам, мен, эжем. Эжем орусча, атамам орусча. Ушинтип бирөөнүндө отурабыз азыр биз. Бул жерге акча төлөйсүзбү же кандай? Жок, бекер эле карап отурабыз азыр. Ошо күйөөм керде келбейт. Ушинтип отурабыз. Кайда иштейсиз өзүңүз? Мен иш иштебейм. Апам деле керде иштейт, эмне кылып, атам орусча. Учурда бул жарандар кошунасынын үйүнүн жер төлөөсүндө жашоо кечиришет. Анткени жогоруда уккандай ылайдан гана эптеп салынган 2 бөлмөлүү үйүнүн бирөөсү гана бүткөрүлгөн. Үй бүлө мүчөлөрү көп болгондуктан учурда бул жайда Айгүл Ахмедованын ата-энеси жана оорукчан эжеси жашоо кечиришүүдө. Буга чейин эч бир тараптан жардам берилбеген үй бүлө жалпы коомчулуктан жардам сурап кайрылышты. Силерден жардам бергиле бизерге. Бизге ошогондорго. Силерден аябай болду элек. Атам, апам орусча, тапкан неге болбойт. Тапкан үйүбүз бүт элек эле. 1 комнатада бүт элек отурабыз. Силерден жардам сурайм. Бирөө ушинтип отурабыз биз деле. Качан ушундай үй жайыбыз болот деп отурабыз. Тапкан бул сатып алып бизди. Ал эми үй бүлөнүн уулу Бакыт Ахметов болсо Кара Суу базарында араба кеч болуп иштейт. Bir күн бою кыйналып тапкан 300 сомго чукул акчасы 3 ымыркайын жана балдарын бакканга араң жетет. Башкача айтканда өз окуаттарынан ашпайт. Чоңдордон сурап кетет эле, ошо биз окшогондор мындай көп. Биз Кара Суудан алын айтайын, чакырып элелер көп да. Ошо жардам мамлекет жактан жардам болсо, поддержка болсо, биз деле Кыргызстанга салымыбызды кошуп кичине. Бизден болуп калса, бизден салымыбызды кошобуз Кыргызстангачы. Биз ашпай, мейли кылып атабыз, өзүбүз болуп кетсек, анан башкалардан болуп кетишке аракет кылат элек.
Кабат-кабат үйлөргө, акыркы үлгүдөгү унааларга ээ болушкан, каалаганын жеген адамдардын дагы да байлык бийликке карата апсыккандарын арабыздан көп эле көрүүгө болот. Ал эми араң оокат өтүп, жашоонун курсиноосуна кабылган Мырзаевтердин жана Ахмедовдордун үй бүлөсү барга канет кылып жашоо кечирип жатканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына ушундай жашоолорду көрүп, аягында жараткандын бир сөзүн айткыбыз келет. Кембагалдардын берешен болгондугу жакшы, ал эми байлардын берешен болуштугу андан да жакшыраак деген. Андыктан жогорудагы үй бүлөлөргө өзүнүн атуулук парзын аткарып жардам колун сунууну каалаган инсандарды 0554 20 56 20 номерине билдириңиздерди суранабыз. Абайнур Балишебеков, Улукбек Нарматов, Кара Суу району жумалык маалымат программасы. Ош шаарында жайгашкан жибек заводуна караштуу жер мыйзамсыз түрдө менчиктештирилип кетти. 1922-жылы түптүргөн заводдун мүлкү да мыйзамсыз сатылган. Мындай маалыматты бүгүн аталган ишкананын мурдагы кызматкерлери билдирип чыгышты. Алардын айтымында ишканага тиешелүү жерлер анда иштеген кызматкерлерге берилбей, жетекчилик тарабынан башка адамдарга арзан бата сатылып кеткен. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз иликтеп көргөн. Эми азыр ушул жер сатылып кетиптир, мына тосуп коюптур, бирок эч нерсе салына эле экен. Бул деле бир табышмак болсо керек, ушу завод тапшырыла эле калчы, 5 дыйкан чарбанын колунда турат. Ошо печаттын аркы тапшырылгандан кийин салам деп коюп койгон. Ош жибек заводунун мурдагы агроному Саадат Шамбекованын айтымында, жибек куртун өндүрүүчү бул жай өз ишин токтоткондон кийин белгисиз бирөөлөргө менчиктештирилип кеткен. Союз учурунда республикада жападан жалгыз деп эсептелинген жайдын кыйрап жок болушу менен мындагы кызматкерлер жумуштан кетирилген. Заводко жаңы жетекчилер келип, 2005-жылы жибек заводун 5 кооперативге айландыруу менен өздөрүнө менчиктештирип алганын ишкананын мурдагы кызматкерлери айтышат. Ошо 5 дыйкан чарбанын ичинен бири гана биздин правкомубуз гана ушул жерде иштегенин билебиз, калганы быйыл жерде иштебегендер жалаң. Ар кимиси ушу 5 дыйкан чарба кылып өздөрүнчө бөлүшүп алып, баласын өткөрөбү, кызына өткөрөбү, ишалып кызыл документ кылышып бардыгы ушундай бөлүп, уже болду, бүттү, директор кетти, бухгалтер кетти, эч ким эч нерсе кыла албайт дегендей кылып жаап коюшкан экен. Биз билип калып, эми чыгып атпайбызбы түштөн кийинчи. Кайрылгандардын айтымында заводдун балансында 70 гектардан ашуун жер болгон. Аны ишкананын кызматкерлерине 5 сотуктан үлүш катары бериле тургандыгы айтылган. Бирок мамлекетке бир бөлүгү өткөндөн кийин ишкананын базасындагы 57 гектар жер эч ким билип тааныбаган жарандардан түзүлгөн дыйкан чарбаларга бөлүнүп, ал эми заводдун мүлкү түшүнүксүз себептер менен сатылганы айтылат. Кийин иштен чыгып кеттик, иш жок деп бизди кетирип жүргөндөн кийин өздөрү бизге упай деп бөлүп акчаны бөлгөндөн кийин бизге 12, мисалы үчүн мына 30 миңдиктерге 12 миңден гана пул алганбыз. Мен 30 жыл иштеген болсом, 30 миң бөлүнгөн болсо мага 12 миң гана пул алганмын. Мындай ведомство болгон эмес. Мындай ведомство эмес, ар бирибизди бирден чакырып эле келсек эле алган пулубузду алып кете бергенбиз. Чогулуш кылып, мынанчадан упай дейди, мынанчадан акча аласыңар деген бизге эч ким болгон эмес. Заводдун жери мыйзамсыз менчиктештирилгенине нааразы болгондордун айтымында, бардык иштин артында ошол кездеги заводдун жергиликтүү комитети Момуев, башкы бухгалтер Нышанова, директор Кадыр Алиевтер турат. Үлүшкө берилген жерлер мында турсун, завод жайгашкан аймакта учурда ишкерликтин бир түрүнө айланган. Убагында күрүлдөп иштеп, жылына 1 тоннага чейин жибек куртун өндүрүп чыгарган Ош жибек заводунан учурда эч кандай из калган эмес. Заводко тиешелүү жерлердин бардыгы менчиктештирилип, мына мындай 2 кабаттуу, 3 кабаттуу үйлөр салынган. Кызыгы мына ушул үйлөр учурундагы заводдун жетекчисине, башкы бухгалтерына Айтор майлуу сүттүү жерлерде иштеген кызматкерлердин энчисине өткөн. Журналисттер үчүн атайын маалымат жыйынын уюштурган кызматкерлер жер дале болсо жибек заводунун карамагында экендигин айтышат. Ал Тургай аны тастыктаган документ кийинчерээк түзүлүп иштеп жатат делген дыйкан чарбалардын колунда. Ал эми нааразы болгон тарап жеңичинен жерлер жеке менчикке өтүп жатканына шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын тиешеси чоң дешет. Биз 2015-жылда уктук. 5 гектар 70 сотук жери калыптыр деп уктук. Атабаев көчөсүнөн. Мына городской роддомдун алдынан, Төлөкөн роддомдун алдынан. 1 жылдын ичинде 3 гектар 80 сотук калып атат. Бул жерде Жапалак айыл өкмөтүнүн жетекчилери, адамдары менен шаардын көз регистринин адам. Нааразы болгон тараптын жактоочусунун айтымында, завод бузулгандан кийин мыйзам боюнча анда иштеген жумушчулардын эмгек убактысы эсептелип туруп, мүлкү ар бирине бөлүнүп берилиши керек эле. Демек менчиктештирүү жүрүп жатканда мыйзам бузуу болгон. Бирок заводдун мурдагы жумушчулары шаардык сотко маселени кайра карап берүүнү суранган менен мөөнөтү өтүп кеткен делген негизде маселе каралбай калган. Андыктан нааразы болгон тарап мүлк бөлүштүрүү маселеси кайра кароого алынуусуна ынтызар. Бул эжелердин укуктары чектелип калган.
Сам приватизация болгондо өздөрү айтып атпайбы, мыйзамсыз болуп калган депчи. Жана үлүш жерлер эсептелинбей калган депчи. Анан бул эжелерде ошол ведомостьтарды кийин көтөрүп чыккандан кийин көбү биз кол койгон эмеспиз деп атат. Ал ведомостьта пайлар жөнүндө сөз болуп атат. Ошо приватизация маалында же пай бериш керек эле, же болбосо жер же мүлк бериш керек эле. Эми жа пайды бердик деп коюп атат. Эми биз азыр айта албайбыз, кол коюлганбы, бул аны ушу иш териштирип баштагандан кийин, экспертизадан кийин ошодон кийин биз айта алабыз. Заводтун мурдагы кызматкерлери билдиргендей, ошол кездеги жетекчилик кызматкерлерге мүлк бөлүштүрүү ведомостун жасап, ага жасалма кол коюп, алардын акыларын жеп алган. Маселе боюнча экинчи тараптын пикирин угуу үчүн жала жабылып жаткан ошол кездеги башкы бухгалтер Мансура Нышановага байланышсак, ал жер сатууга тиешеси жок экендигин билдирди. Мен ошо жертваларга окшоп жертвамын. Менге дагы эч бекете болбосо 2008-жылы шартымды бетиме айтып чыгарышып орга. Ошолор. Мен колумда жок, өзү колам коймаганмын. Колум болгондо СМД прокуратура балабаттарга беришип 5 жылдан бери жүрүшөт. Улар да кызып, ошондой эле ушинтип кылбайбы анан. 10 жыл өткөндөн кийин мынтип аркада жылап. Ошондо мен ошолорго айтканмын, хакыңарды алгыла деп. Акмактар. Чындыгында Нышанова да ошол кызматкерлерге окшоп кырдаалдын курмандыгыбы же ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деген сөздүн далили ушулбу айтуу кыйын. Ал эми Ош шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү 2010-жылы шаардык соттун чечими менен заводко караштуу жер аты өзгөргөн Ош Жибек айыл чарба кооперативине менчиктештирилген деп билдиришет. Бирок 57 гектардын баары эмес, 19 гектарга жакын жер гана кооперативге өткөрүлүп, 39 гектар жер Жапалак аймактык башкармалыгында калган. Мурун эч кимге катталган эмес. Соттун чечиминин негизинде биринчи укугу бизде пайда болгон. Ээси жок беле мурун? Мурун эгеси жок болгон. Жер аянттары азыр бөлүнгөн. Ошол Ош Жибектин өзүнүн эле ошо арызынын негизинде бизде негизи биз өз алдынча бөлө албайбыз. Ал бир арыз ошол эгес тарабынан арыз түшкөндө бөлүүгө. Мамлекеттик каттоо органы аралашкандыгы тууралуу бизде тартиптүү мамлекеттик укуктук органдар бар. Бул тиешелүү органдар алардын үстүнөн тиешелүү чара көрүшөт. Жарандардын арызынын негизинде гана жерди каттоого алабыз деген кызмат өкүлдөрү 2010-жылга чейин жердин ээси ким экендигин билбегендиги кызык иш. Ал эми мүлктөн биротоло үмүтүн үзгөн кызматкерлер жок дегенде менчиктештирилип жаткан жер тилкелеринен бизге да бөлүп берсе деп үмүт этишет. Учурда алар президентке жана башкы прокуратурага арыз жазышкан. Бирок азырынча эч кандай жооп келе элек. Бийлик өкүлдөрү кезинде өз укугун билбей, коргой албай калган карапайым жумушчулардын кызыкчылыгын коргоп береби, же бул маселеде тааныш билиш менен эч ким көрүп укпагандай жым-жырт болуп калабы, аны убакыт көрсөтөт. Кенчебек Маматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, жумалык аналитикалык программасы үчүн. Сиздер жумалык маалымат программасын көрдүңүздөр. Келе жаткан аптабызда жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта калыңыздар.